Достор, бүгүн биз үчүн абдан кубанычтуу күн болуп турат. Себеп дегенде биз азыр турган квартира баягы Дастандын үй бүлөсүнө убада кылынган квартирада турабыз. Бүгүн белекке ушуну беребиз. Жаркыраган мына 2 бөлмөлүү батирде турабыз. Такой кичинекей праздничный обед кылабыз. Ушул квартираны тапшырабыз. Анан кандай десем, ушул квартираны өзүмө белекке алгандай аябай сүйүнүп отурам. Бул жерде анча жетишпеген мебелдерди дагы полный подключку беребиз. Азыр бул жерде спальня пустой экен. Биз турган жер бул зал, бул жер болсо кухня. Эми эмне дейбиз? Бул деген баягы биздин биринчи берип аткан квартирабыз, бирок канча дагы бул башталышы гана болсун, алдыда дагы жанакындай Казакстанда новость чыгат атпайбы? 50 квартира бериптир депчи. Ошондой дагы чоң жетишкендиктерге биргеликте жетишелик. Себеп дегенде бул жерде ар бир биздин кардарыбыздын салымы бар. Ошондон чыккан кирешеден, пайдадан биз биргеликте ушуну жакшы иш кылып берип атабыз, Кудай буйрса. Ушул жактан оңолбосок, Билим байке айтмакчы, баш жактан оңой албайбыз. Сөз түрдө Аллах Таалам бардык адамдарга сыноо берет. Бул жакка биз сыноо үчүн келгенбиз. Аллах Таала бергенибизге шүгүр кылып, жокко сабыр кылган үйрөнөлү. Аллах Таалам берем десе берип коет экен да. Биз мына Билим байке менен 1 жыл мурунда умрага келгенбиз. Аллах Таалам насип кылып, экинчи жолу келишке да насип кылыптыр. Аллах Таалам каласа өз жөнөт экен да. Билим байке айтмакчы, канча деген адамдарды көрүп атабыз, акчасы бар, бирок баягы келе албай жүрөт да. Бирок Аллах Тааланын каалоосу менен мына акчабыз болбосо дагы Аллахка болгондой ниетибиз түз. Аллахым жөнөт деп дуа кылган үчүн Аллах Таалам мынакей Билим байкеге жүрөгүнө салып ушинтип келип калдык. Канча деген 7 миллион адамдын арасынан ушинтип Аллах Таалам бизге насип кылыптыр. Дайыма биз Аллахка таянсак, Аллах гана берет экен. Эч качан адамга таянбашыбыз керек. 1 жолу берет, 2 жолу берет, балким 3 жолу берет. Бирок кечирип коюңуз, бербей да коюшу мүмкүн. Ошон үчүн Аллахтан гана үмүт кылалы, Аллахтан гана болот деген ишеничтүү жүрөк алып келели. Баарыңыздардын умураңыздар кабыл болсун. Алла ыраазы болсун. Ушул күндү аябай кутман. Бул карындашыбыз азыркы замандын курманжан даткасы десек аша чапкандык болбойт. Себеби ал бул дүйнөлүк кызыкчылыкты эмес, акыреттик бакытты тандаган. Махырда, калыңда, тойда сурабай, көзү азиз Дастанга турмушка чыгып, бала төрөп берип, жашоонун бардык кыйынчылыктарына карабай, үй бүлөдөгү жылуулукту сактап келет. Сенин атыңан кыргыз элинин атынан деп белектер бар экен, ошо белектерди тапшырып койдун, а? Дастан байке, мага Аллах Таала билүүчү, көрүүчү зат экен. Мубарак чайканасынын атынан Аллах Тааланын мээринен кичинекей белектерибиз бар болчу. Мына iPad 17 Pro буюрса iPhone. Андан тышкары болсо iPad кичине бизнес товарный бизнес кылат деп уктук Кытайданчы, Кытай менен. Ошого кичине силердин туруктуулугуңар үчүн, бизнеске оборот болуш үчүн кичине дагы оборотко 500 000 сом буюрса iPad жолу мына буюрса Дастан байке сизге умрага сертификат. Сиздин апаңыз жөнүндө да уктук. Гүлмире эже менен дагы мына чогуу биргеликте үчөөңөр барып келиңиздер. Андан тышкары дагы эң негизги белегибиз бар. Мындай бир Дастан байке бул жерде ачкыч, Кудай буюрса Бишкек шаарынан үйлүү болдуңуз.